Могул жерим ооруп атат, тиги жерим ооруп атат, эмне кылышым керек? Ичимдиктерди ичпеш керек да, арак, пиво дегенчи. Албетте бул иммунитеттин начар болгонунун белгиси. Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. Албетте көпчүлүк учурларда кайсыл жери ооруганын билбей калган учурда кайрылышат. Себеби терапевт жалпы оорусунун баянын угуп туруп, анан баягы тагыраак кимге жибериш керек экенин ошондой милдетти аткарат да көпчүлүк учурларда. Эгер башың бир жолу, эки жолу ооруса, албетте баягы дарыны ичип койсо болот. Бирок бул оору дайыма кайталана берсе, мисалы үчүн 1 ай, 2 ай кайталана турган болсо, анда сөзсүз түрдө дарыгерге барып кайрылыш керек. Дарыгерлердин дагы түрлөрү болот. Кандай десем, бирөө жакшы болушу мүмкүн, бирөө баягы билим деңгээли бир аз төмөнүрөөк болушу мүмкүн. Муну ачык эле айтыш керек. Анан көпчүлүк учурларда бул жерде бейтаптар өздөрү да суранат да, антибиотик эле жазып берип коюңузчу депчи. Анан мен бул жерде баягы эмне үчүн жазып берет деген суроого мен мынтип жооп берем да. Дарыгерге сизге антибиотик берип, сизден тезирээк кутулган жакшыбы же сиздин баягы ооруңуздун белгисин издеп табыш керекпи? Кайсынысы ыңгайлуу болот? Мисалы үчүн сиз кайрылсаңыз, сиз мага мынтип кандай десем айтып атасыз да, могул жерим ооруп атат, тиги жерим ооруп атат, эмне кылышым керек депчи. Сизди мен укканым жакшыбы же антибиотик жазып берип койгоным жакшыбы? Мындай чынын айткандачы, ошон үчүн баягы көпчүлүк учурларда ушундай көрүнүш баягындай болуп атат да. Анан экинчи жагы, көпчүлүк учурларда бейтапка антибиотик жазбасаң, начар болуп же абалы курчуп кеткен болсо, ошол бейтаптар келип кайра дарыгерге арыз жазышы мүмкүн да. Ошол нерсе көп, ошо системанын ушундай жаралгандыгынан дарыгерлер баягы дарылоо боюнча ограниченный болуп калды десем болот да. Мажбур кээ бир учурларда. Бирок эгер себепсиз антибиотик жазбаш керек. Мисалы үчүн сөзсүз түрдө антибиотик жазганда кандын анализин тапшырып, эгер ошол жерде баягы сезгенүү процесси боло турган болсо, ошондо гана жазыш керек. Суюктуктун кандай түрү болсо деле боло берет. Бир гана ошол ичимдиктерди ичпеш керек да, арак, пиво дегенчи. Бирок баягы чай, лимон менен, малина менен ичип, баягы ден соолугун чыңдаганга аракет кылса болот. Эмне үчүн суюктук ичиш керек дейт? Себеби баягы вирусту, мисалы үчүн вирус болсо, вирусту тезирээк организмден чыгарып жибериш үчүн ошол суюктукту ичиш керек деп айтышат. Албетте бул иммунитеттин начар болгонунун белгиси, ошондуктан иммунитетти чыңдоого жарандарыбыз бардык мүмкүнчүлүгүн жасаш керек. Бул физикалык активдүүлүк, уйкунун жакшы болуусу, туура тамактануу жана витаминдер менен организмди багып туруу деп айтсам да болот да. Жок, бул жерде комплекстүү мамиле жасаш керек. Бир эле витамин С эмес. Витамин С албетте кандайдыр бир деңгээлде жардам берет, бирок бизде организмибизде кандай микроэлементтер жетишсиздик экенин бул анализ аркылуу гана билип, андан соң ал жерге мен айтып кеткендей физикалык активдүүлүк, уйкуну жакшыртып, анан тамактануу менен бирге ошо 4-5 активдүүлүктү бириктиргенде, ошондо гана бейтаптын ден соолугу чың болот. Биз баягы 8 жыл бою ошол баягы кандай десем, аныкталган доказательный медицинаны окуп жүрүп, биз баягы элдик методдорду колдонбойбуз да. Анан кийин балким кээ бир жерлерде ал жардам бериши мүмкүн. Мен деле баягы дарыгер катары айта алам. Бирок көпчүлүк учурда терс көрүнүш дагы алып келиши мүмкүн. Себеби ал изилденген эмес, канчалык деңгээл баягы изилденген эмес, анан канчалык деңгээлде ал туура жардам бериши мүмкүн деген дагы суроолор жаралат да. Себеби бизде тажрыйбада болгон ошо элдик методду колдонуп, өзүнө кайра 2 эсе зыян келтирип койгон учурлар бар. Ошондуктан биз далилденген медицинаны гана колдонууга аракет кылабыз. Терапевттин баягы мамлекеттик ооруканада иштегендиктен ал баягы мамлекетке отчет бериш керек. Мисалы үчүн бир эле бейтап кайрыла турган болсо, ал 3-4 кагазга мен ушундай бейтапты карадым деп жазыш керек да. Ошону мен балким мен уга турган болсо, биздин күйөр мурундар же биздин мамлекеттик деңгээлде иштеген агайларыбыз
ошону кыскартканга аракет кылса. Себеби биз баягы көп убактыбызды бейтапка эмес, ошо кагаздарга сарптайбыз да. Мисалы үчүн бир терапевттин приему 15-20 мүнөт болсо, ошонун 10 мүнөтү гана кагазга кетет, 5 мүнөтү бейтапка кетет. Анан баягы толук түрдө жардам бере албай калышат. Бул жерде мындай дагы маселе бар да, дарыгер дайыма эле баягы бейтапты батыраак карап, жакшы жардам бергенге аракет кылат. Бирок биздин баягы дарыгерге кайрылуу менталитетибиз дагы азыр толук түрдө өрчөй элек. Мисалы үчүн бир бейтап өзүнүн бир гана ошо дартын айтса, жакшы тез эле карап чыгат. Бирок ал дарыгерге барганда каяктан болосуң, ким кулуну болосуң, мен ата-энем ушундай болчу, тиги жак мындай болчу деп, ошол сөз бир саат, 2 саатка уланып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан барып эле эмнең ооруйт, эмне кылыш керек, анан кандай дары же анализдерди тапшырыш керек десе, ал аябай кыскарат. Мисалы үчүн тажрыйбам боюнча да айтып кетейин, Индиядан келген дарыгерлер бир бейтапка 15 мүнөт эле убакыт берет экен. Компьютерный томографияны алып келдиң, эмне ооруп атат деп айтат, сага операция же лечение бүт, башка ашыкча сүйлөбөйт да. А бизде балса үйрөнүп калганда жанагычы сүйлөшүп, чай ичели, тигиндей кылалы депчи, анан баягы Индиядан келген врачтар менен сүйлөшүп, анан бизге чыгып, биз мен дагы жарым саат бул эмне деп айтты деп бизден сурайт да. Ошондуктан ушул жактан убактыбыз бир аз көбүрөөк болуп кетиши мүмкүн, кабыл алуу убактысы. Бул жерде кайсыл жерде иштешине байланыштуу, мамлекеттикпи же жеке менчикпи? Мисалы үчүн мамлекеттик ооруканаларда менин билишим боюнча баягы айлык майнабыз азыр көтөрүлбөдү, ага чейин бир 6-7 миңге чейин алчу. Азыркы күндө аны 2 эсе жогорулады деп айтып атат. 10-11 миңге чейин барып калат деп айтат. Бул дагы бирок толук маалымат эмес, себеби ар бир дарыгердин айлык маянасы анын баягы иштеген убактысына, баягы даражасына байланыштуу, ошого дагы же өйдө же ылдый болушу мүмкүн.